Biz azыр bu temасы ayтканда тартылуу күчүнүн таасири астында асман тияларынын кыймылы жөнүндө сөз кылып көрсөк. Biz астрономияда biz карадык. Бизде мынакей асман тияларын изилдеш үчүн бизге биринчиден телескоп дедик. Анан радиотелескоптор колдонулат. Бул эки курал менен бизде ошо асман тияларын изилдеш үчүн бизге анча көп информация ала албайбыз. Мына мисалы эле жөнөкөй ала турган болсок, мына биздин жер турат биякта. Мына бул тушта эгер биз ай дей турган болсок, биз ошо айдын биз айттык мурунку темада бул жарым бетин биз жерден телескоптор менен көрсөк болот. Ал эми экинчи бетин биз көргөн мүмкүн эмес. Ошондуктан биз жерден туруп биз ушундай автоматтык станцияларды учурууга туура келет. Эми ошо автоматтык станция учуп аркы бетин өтүп, анан тартып келет. Эми ошо автоматтык станцияларды учуруш үчүн учуруу оңой эмес. Башкача айтканда, жер бардык нерсени өзүнө тартат. Ошон жердин тартылуу күчү бар. Биздин ошо тартылуу күчүн биз мына өзүбүздө байкап жүрөбүз. Бизди жер өзүнө тартат. Ошондой эле суулар тартат. И ошондой эле дагы атмосферасын дагы тартат. Мисалы эми ошо жерден биз ошо учуруш үчүн спутникти, башкача айтканда көрүп тургандай, мына мынакей сүрөттө бул ошо автоматтык станция, жердин жасалма спутниги деп коелу. Станция же жердин жасалма спутниги, себеби бул жерди айланып жүрөт. Эми мына ушуну учуруш үчүн мына биз мындай бир жөнөкөй сөздөн баштасак, мисалы бул жердин үстүңкү бети деп койсок, мына жердин үстүңкү бети. Эгерде биз ушул жерден туруп кандай бир нерсени ылдап ыргытсак, ал сөзсүз мына траектория менен жерге келип түшөт. Канчалык биз чоң ылдамдык менен ыргытсак, ал ошончо жерден алыстайт. Ал эми ушу биздин ыргыткан нерсебиз жерге түшпөй, жерди айланып калыш үчүн биз ошо кандай ылдамдык менен учуруш керек, ошону эсептешибиз керек. Мына биз ошондой ылдамдыкка жеткириш үчүн мына карагыла могуки сүрөттө мына биринчи, мына могуки кызыл бул ошо айлана түрүндө болот дагы. Ошондо мына бир деп коем, мынакей эгерде биз 7,9 километр бир секунд менен ыргыта турган болсок, мына могуки нерсени, анда ал нерсе кайра жерге келип түшпөйт. Ал жерди айланып калат, жердин жасалма спутниги болуп калат. Мына бул биринчи космостук ылдамдык болуп эсептелет. Мынакей биз ошо ылдамдык менен учура турган болсок, ал жасалма спутник болуп калат да. Азыркы учурда бул спутниктердин мааниси абдан чоң. Бул аба ырайын аныктоо жана башка нерселерде. Эгерде биз мына биринчи космостук ылдамдык менен биз учура турган болсок, мына айткандай, бул айдын аркы бетине жетүү мүмкүн эмес. Буга жетиш үчүн биз дагы мындан да чоң ылдамдыкты беришибиз керек. Эгер мисалы биз 11,1 километр секундда ылдамдык менен ыргыта турган болсок, же ошо космоска учура турган болсок, анда анын орбитасы, траекториясы өзгөрөт. Мынага 7,9 болгондо айлана түрүндө болуп калса, ал эми эгерде секундасына 11 километр менен кыймылдай турган болсо, анда анын орбитасы эллипс түрүндө болуп калат. Мына карагыла, ушул ылдамдык менен биз айга жетсек болот. Эгерде биз үчүнчү космостукта 11,2 километр секундда болуп калса, анда мына орбитасы өзгөрүп калып, гипербола боюнча кыймылдап калат. Эгерде мындан да чоң ылдамдык менен учура турган болсок, анда ал ошо жердин тартылуу, мына 11,2 жердин тартылуу күчүнөн чыгып кетет. А 11,1 менен чыкпайт, кайра жерге кайтып келет. А эгерде мындан чоң ылдамдык бере турган болсо, жердин тартылуу күчүнөн чыгат дагы. Эгер андан да чоң ылдамдык бере турган болсок, ал күн системасынан да чыгып кетиши мүмкүн. Эми биз ушул жерден биз мына спутниктерди учуруштагы оңой эмес экендигин аныктадык. Бул да ошо мына жердин тартылуу күчүнүн таасири астында болуп атат. Эми дагы бир ошо тартылуу күчүнүн таасири, бул ушу күчтү биз эгер жаза турган болсок, мынакей Ньютон аныктап кеткендей, мына бүткүл дүйнөлүк тартылуу күчү деп физикадан айтат да, бул ошо массалар, нерсенин массасына түз пропорционал дейт, аралык квадратына тескери пропорционал. Мына могурекин да биз ошо чоң Ньютондун законун эсептейбиз. Булар да ошо тартылуу күчүнүн таасиринде.
Эми дагы ушул тартылуу күчүнүн таасирин бир дагы биз байкай турган болсок, кара могу көз системасында мынарки Нептундун ачылышы. Мына бул жерге жазып коелу, Нептундун ачылышы, Нептундун ачылышы. Ачылышы бул калемдин учу менен ачылган деп аталат. Калемдин учу менен. Калемдин учу мында аталып калды. Ошондо изилдеп отурганда караган, мынакей бул Сатурн, мына бул Уран планетасы, а бул болсо Нептун. Ошондо мына жерден биз карап байкаганда, Уран планетасы өзүнүн орбитасында кыймылдап жүргөндө, бул кандайдыр бир козголуштарга учурагандыгын байкаганбыз. Бул кандайдыр бир акырындап өзүнүн ылдамдыгын акырындатып, жана башка жылдам болуп, кандайдыр бир сырттан бир нерсе таасир эткендей байкалган. А ошол кезде караган биз айтканбыз, мына ошо козголуштарды бир гана могу Юпитер планетасы пайда кылат. Юпитер планетасы башкача айтканда ылдамдыктарын өзгөртүп, жакындатып коюучу Юпитер планетасы. Ал эми Юпитер планетасынын биз Нептунга турган болсок, аралык абдан алыс, бул мүмкүн эмес. Ошондо карап Уран планетасынын ошо кандай козголуп атканын себебин ошол кезде биринчилерден болот француз окумуштуусу Леверье, бул француз окумуштуусу, анан англиялык окумуштуу Адамс, бул англиялык окумуштуулар ушул жерден туруп, ушул планета, ушул Уранын ар жагында дагы, ушул өлчөм Уранга жакын, массасы ошо жакын экендигин, бир нерсе бар экендигин болжолдошкон. Алар ушул жерден туруп эле ушул ар жактагы планетанын бар экендигин, алардын массасын, анын өлчөмүн ушул жерден туруп калем учу менен аныктаган. Андан кийин 1846 жылы бул ошо телескоп, булам илим өнүгүп тең өнүккөндөн кийин телескоп, алысты байкаа телескоптор пайда болуп, телескоптун аркасында, телескоп менен ошо бул эки окумуштуу аныктаган жерден дагы ушул планетанын бар экендигин телескоп аркылуу көз менен көргөнбүз. Бул дагы ошо илимдин чоң бир жетишкендиги болгон. Ушу Нептун ачылгандан кийин ушу асман телелеринин кыймылдарынын теориясы, сыноодон өттү деп атап койсок болот. Мурун сыноодон өттү. Мурун кээ бир нерселерде буларга күнөө саноо болгон, бирок ушу Нептун ачылгандан кийин асман телелеринин кыймылдары сыноодон өтүп, туура экендигине толук ишеним пайда болгон.